ФСДС коомдук бирикмеси Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду менен биргеликте 2022-жылы аталган облуста аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында багбанчылык боюнча окутууларды өткөргөн. Анда Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы жана Ала Бука райондорунун жашоочулары жашылча өстүрүү, үрөн алуу боюнча билим алышкан. Аларга 15 күн ыскана берилип, билим алгандар быйыл жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатышат. Муну эмгегинен үзүрүн көрүп жаткан Жалал Абад облусунун Кербен шаарынын жашоочулары да айтып жатышат. Алар 2022-жылы багбанчылык боюнча окутуудан өткөндөн бери тажрыйбалуу болуп калышканын белгилеп өтүштү. Былтыркыга караганда быйыл анча тажрыйбалуу болуп калдык. Ана мындай курт кумуска жана андайлар тийбеди быйыл. Түшүмдүүлүгүбүз июндан баштап базарга өткөзүп баштадык. Үйдө мейман-сейман келгенде түшүмдүүлүгүбүз жакшы быйыл. Көнүп калдык да кандайча өстүргөнгечи. Ушу 200 килодон ашык саттык базарга келип, өзү клиенттер өстүрүп келип алып кетип атыр. Биринчи баштаганда 45тен саттым. Азыр 50ден алып кетип атыр базарга. Муну өзүбүздүн тирилик үчүн, небере салат кылгандарга пайдаланып атырык. Базар башкалардай дары-дармек менен жана кылбадык, курт-кумуска зыяны тийбеди быйыл. Былтыркыдан быйыл ишибиз жакшы. Химикат колдонбодук. Биобонус менен гана азыктандырдык да. Башка эч нерсе албадык. Бурчак жамгырларда үстүн түшүп көлөнкө менен жаап койгон жакшы экен. Ушу сактап калат экен. Кечеги бурчак жаганда деле бурчак тийген жок, жакшы. Көлөнкө сактап эмне кылып. Ушулардын өстүрүү минезине карата кандай тамактанып, кандай дары коңшуларды үргетишип, мындайды бересиңер деп сизге эмне кылып окутуп кетип турат, ара эмнеде келишип. Келип кызыккандар көп болот. Бу жерден өткөндө бирөө келип, ошо көрүп, үйүнө барып, аялы менен сүйлөшүп, анан буяка жолугуп, биз дагы ушуга мындай кылып өстүрсөк болот экен деп кетишип аткандар көп. Ошо төртөө келип кетти ага. Кызыгат, нары бери өткөндөр кирет, ооштуп кетейли деп 5-6дан көтөрүп кетет. Майыл дейбиз. Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фондунун консультанты Мырзамидин Мамадиев окутуудан өткөндөр пайда табуу аракетин көрүп жатканын белгиледи. Анын айтымында, Базар Коргон районунун Бешикжөн айыл аймагында группалар түзүлүп, аларга 7 түрдүү жашылчанын сорттору берилген. Бул жерде ынтымак айымдары деген 15 аялдан турган группа бар. Аз камсыз үй бүлөлөрдөн түзүлгөн. Буларга 7 түр жашылчанын жергиликтүү сорттору берилген. Бул жерге келгенде эң көйгөйлүү маселе булар көчөттөрдү, гибридтерди алып эгип келишкен, бирок кийинки жылкыга үрөндөрдү ала алган эмес. Ошол себептен айыл тургундарына 7 түр жергиликтүү сорт берилип, буларды ушу парниктен баштап үрөн алганга чейинки окуулар болду. Быйылкы жылкыга булар огороддон эмес, үлүш жерлерге чыгып көбүрөөк пайда тапканга мүмкүнчүлүк болорун билишти дагы. Быйылкы жылы бул долбоордун алкагында ушу үлүш жерлерге келип эгип өстүрүшүп атат да. Анан негизинен үйдө 7 түр жашылчаны ушу ар бир тамакка витаминдүү түркүндөштүрүп тамактарга жасаганга дагы атайын окуулардан өтүштү. Булар буга чейин жанагы тапкандарын ошо колуна кирген көчөттү алып келүүгө отурушса, ушу былтырдан баштап атайын сортторду эгип, кирешеси мындай пайданы көргөндөн кийин булар уже үлүштөргө дагы кенен эгип, мындай пайда көрүү максатта дагы эгип келишти да. Азык-түлүк коопсуздугу, туура тамактануу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого багытталган долбоордун алкагында 15 айымга жашылчалардын 7 түрүн өстүрүү, үрөн алуу боюнча окутуулар өткөрүлгөн. Алар былтыр өз үй бүлөсү үчүн гана эгип өстүрүшкөн болсо, быйыл талаада жер иштетип пайда көрүү аракетин жасашууда. Мурда гибридтерди өстүрүп келишсе, азыр долбоор тарабынан жашылчалардын жергиликтүү сортторунан үй шартында үрөн даярдап алууга жетишишти. Быйыл ошол өздөрү даярдаган өрөндөрдөн көчө жасап, жашылча бакчаларына, талааларга эгип түшүм алып жатышат. Үрөнчүлүктү былтыр келип агайлар өтүштү, сабактарын өтүштү. Ошондо биз былтыр алдык 7 түрдү алдык да, үрөнчүлүк боюнча. Ошо 7 түрдү алып, өзүбүз былтыр огороддо эктик эле. Быйыл эми анан кийин өзүбүз былтыр ошондон урук алып калып, быйыл талага эктик. Ошо таладагы немелерибиз ушул. Былтыр ошо сабиз, бадыраң, помидор болгарский,
ушуларды алганбызда жетиптирди. Биз мурун ушундай эле эме кылып эле жүргөн экенбиз, базарлардан жанагы химиялык немелерди кошкондорду сатып жеп. Өзүбүздө өндүрсөк деле болот экен, жакшы өндүрдүк былтыр, жакшы болду. Былтыр өндүрүп алганыбыз ушул, дыйканчылыгыбыз ушул болду. Үрөнчүлүк группасында биз ошо 15 аялбыз, 15-биз тең ушинтип мурун биз ошо гибридтерден базарда гибрид уруктарды алып жүргөн үчүн өндүрө албай жүргөн экенбиз. Былтыр ошо агайлар келип бизди ушу долбоорго кошкон үчүн кошту. Ошондо ушул уруктарды алдык, өндүрдүк өзүбүз. Үйдө өндүрүп, быйыл талак алып эгип, эми сатка чыгарып атабыз да. Кудай кааласа сатка чыгарабыз да.